Bizde armiya жоқ болчу. Mına hazır kayradan armiyani talqalap atat. Hazırkı bilik. Armiya жоқ болчу. Men prezident bolup kelgendim. 4-5 bin kişi bolgan armiya. Reform armiya jasadık. Armiyaga Bagran vayska bolubu bir top güçlerde ötkürdük. Oşo çegaraçılarının sanын көбөйттүк. Зарплатасы 2000 болчу, бери жагы 20 миңге көтөрүп бердик. Шатыратып үйлөрдү салып бердим. Армия күч органдарына. Mına gerek bolsa armiyaga эч ким барчу эмес. Билесиңер ал кезекте. 11-жылдары. Men mına uğulum Kadir, açkı giyet, -4. Men ettim Kadir, sen mına prezidentin olsun, armiyaga bar dedim. Bankomatga barsa -4 albayız dedi. Men aldırttım, açık ettim. Uğuluma da rahmat, al. Makul baram dep barıp berdi. Hazır armiyaga baram degenler konkurs bilesiңер. Konkurs. Abire koşa gezde mına. Kuraldı güçlerden, armiyanın kurama ötkörüp bergen внутренний войсканы kayradan Soronbay Jeybekov ukazı menen МВД'ге берип атат. Анткени мен внутренний войскага армияны бергенме, чегараны карасын. Элди коргосун, жерди коргос десем, булар болсо, бир тууган Жээнбековдарды элден коргосун деп кайра МВД'ге өттү. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, анықтан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз, эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар, таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз, мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +79 29 541 02 05. Өткөрүп атат внутренний войсканы. Армияны талкалап атат. Анан ошо кезде албетте Россияга жардам берген Россияга рахмат айтат элем. Канча курал жарак берди. Эмне гана жардам көрсөтпөдү. Билесиңер, Атамбаев келгенде армия кандай болду, кетип баратканда армия мына кийген мундирлерден чейин, кийген шымына көйнөгүнө чейин акча таап тиктирип берип кеттим. Ал берки жанагы гаубица системы залпового огня башка нерселерди айтпай эле коеюн. Аларды ачык эле жөнөтүп аттым. Мына караңгыда алып барып дейт, мисалы Ала Букага мен айтмай, көп күндү салып баргыла. Каримовдун да агенттери көрсүн, бирисин жооп бере берсин. Бирок чындыгында армиябыз накта армия 17-жылы жазында гана болгон. Ошо 17-жылы жазында мага Генштабтын начальниги азыр деле отурат. Дүйшөмбиев келип айткан, Алмаз Шаршенович, эми жооп бере алабыз деп. 17-жылга чейин армиябыз мына туруштук бергенге даяр эмес болчу. Анан эмнеге жанагы 16-жылы өзүнүн аскерлерин 2 жолу киргизди Каримов. Ал деле билгенде. Туруштук бере албайт. Бир канта өлүп кетсе бирдеме кылабыз. Ал эмнеге мына мартта 16 жылы, августта 16 жылы аскерлерин киргизди. Чаласартка, Үңкүртөөгө. Анткени Кыргызстандын ичиндеги 5-колоннага ишенген. Элдик курултай деген каты бар болчу. Элдик курултай деген менен эл үчүн иштебей, билгенби, билбегенби, бирок комшу мамлекетке иштеген. Лидерлердин бири комшу мамлекеттин агенти. Туура эмес айтсам мына, КНБнын офицерлерин чакырсын кайрадан допроско. Бүт документтер бардыгы бар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Түкөстен ломкуст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм, алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим.
Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Кудай буйруп эртең 4 октябрда элибиз, журтубуз жакшы добушун берип, экинчи партиясы парламентке өтүп келе турган болсо, биз чек ара маселесинен баштайбыз. Баткендеги чек ара маселеси биз үчүн эң приоритеттүү маселе болот. Урматтуу Баткен облусунун жашоочулары, кээде жакшы көрүнөсүң, кээде жаман көрүнөсүң, бирок лидер деген ушундай да. Ошон үчүн менин оюмча ушул Камчыбек Ташиевдин аракети, мээнети чоң болду деген ойдомун. Анткени мурда көп бийлик өкүлдөрү жана ойлонолу, көрөлү деп анан кийинкилер четсин, ушу мен аман эсен деп өзүмө мөөнөтүмө өткөрүп алайын, анан кийинкилер четсин деп шылтап кийинкилерге келе берген. Бирок ушул генерал Ташиевдин эмгеги көп болду деп ойлойм да. Президент дагы ошол ишке ишенип тапшырды, ал аткарып. Камчыбек Ташиевдин өзү баарын башында туруп, бардык нерселерди карталардан бери керек болсо өзү айткандай жөө басып карап, бардыгын чечкенге аракет кылып чечти. Мен ойлойм, ал өзүнүн патриоттук сезимин эч качан жокко чыгарган эмес, биз дагы билебиз. Менин оюмча ушул Камчыбек Ташиевич чоң эркек кылып, ошол өзү байма-бай барып, независим менен сүйлөшүп, ошол маселени чечти, буюрса. Комиссия иштеди эки жактан. Өзгөчө Камчыбек Ташиевичтин ролу чоң. Интерде аябай маанилүү переговорлор болду. Сегодня наша комиссия, государственная комиссия по реабилитации и локации официально объявляет тем, что мы полностью по всей протяженности нашей комиссии согласовали. Тугандар, Кыргызстанда бир айван адамдар пайда болду. Булар мектеп окуучуларына жана чоң кишилерге жана синтетикалык наркотиктер, соль-поль деген нерселерди сатып, аларды жинди кылып атат. Ушулар менен чогуу күрөшкөнгө мага жардам берип коюңуздар. Азыр ошолордун бирин, бетин полный далили менен, фактысы менен элик сунун YouTube каналына видеону чыгарып койдум. Ошол видеону бардык WhatsApp группаларга кирип таратышып койгула. Ошол видео барга айылына жетсин, туугандарына жетсин, тааныштарына жетсин, кыскасы кыргыз элинин алдында шерменде болсун. Балким ушул видеодон башкалары сабак алып, ошол наркотиктерин мектептерге алып барып сатпай калат.